Кошуналардын иттери бир кароосуз эле да мындай же байланбайт, же багышпайт ушинтип ачыкка иттер келип ушинтип калса. Ушу тегеректе эле кайра бул жытын алып калган эле кайра айланып анан тең түшүнүп чыкырын. Ушу охотник тең түшө эле мылтык эмесинин баары учетто катталган бүт сейфи менен бар. Ал келип экөөнү атып калды, бирөөнү кубалап жүрүп аты дагы экөө качып жүрөт ушу тегеректе эле. Үй ээлери өлгөн койду адалдап муздаганга үлгүргөн эмес. Иттер чиштеген дагы 3 койду болсо, мал дарылоо станциясынын дарыгери Эркин Бөлөкбаев дарылап жатат. Анын айтымында жаз мезгилинде иттердин үйгүшкөн маалы. Бул учурда кородогу иттерди кутурма жана ушул сыяктуу оорулардан алдын алуу керек. Муну көрсөк эң эле оор жаракат негизи. Эми дарылаганга аракет кылып, ошону айыктырганга аракет кылабыз да. Негизгиси профилактика жүргүзүп атабыз. Баягы үйгө кирип, короосуна кирип, ошо иттерине Азинокс деген дары ичинен анан кутурмага каршы куюп атабыз. Баягы байлануу үйдүн ээси бар кишилерге кирип. Каракол шаарынын Луначарский көчөсүнүн тургундарынын айтымында иттердин койго тийиши биринчи жолу эмес. Буга чейин деле козу, коён, тоокторду жеп кеткен учурлар көп эле болгон. Кароосуз иттер аябай көбөйүп, короолорго кирип, козуларды жеп, тоокторду жеп, балдарга жетиде кеткен балдарга коркунуч туудуруп атат. Ушу тоокторду жакында эле почти бүт тооктун баарын кырып кеткен. Ошон үчүн тозуп тешиктерди жасап, эшиктерди жасап кайтарып атабыз. Школдогу балдар да бара албайт өзүлөр. Узатып барабыз, тозуп алабыз тоз жолдон. Каракол шаардык тазалык муниципалдык ишканасынын башчысынын милдетин аткаруучу Виктор Шемчуктун айтымында, быйылкы жылга шаардагы көчө иттерин атууга 150 000 сом бөлүнгөн. Бул каражат менен жылдын баардык мезгилинде иттер атылып жатат. Ал эми шаардын чет жакаларында жүргөн иттер туурасында тургундар маалымат берсе, дароо атуу иштери жүргүзүлөт. У нас регулярно проводится отстрел по бродячим собакам. Мы принимаем заявки от населения. Звонят нам по телефону 31485, так что звоните в любое время, мы собираем заявки и отстреливаем бродячих собак по заявкам. Маалыматка ылайык үстүбүздөгү жылдын январь айынан ушул күнгө чейин 270 көчө иттери атылган. Талайбек Илипаев, Жакшылык Жортонов, Скөл облусу, Күнсереп.